Ардактуу замандаштар, ассаламу алейкум. Бул жер кайсыл жер десеңиздер, бул жер Ордолуу Ош шаары. Көрүнүп жатабы сиздерге кооздуктар. Албетте, толук түрдө бүтө элек бул дагы болсо. Ордолуу Ош шаарындагы кире бериш жердеги Исакбек Муунуев көчөсү менен Айбек Алимжанов көчөсүн бириккен жерин көргөзүп атабыз. Тетиги жак Аскар Шакиров көчөсү. Юго-восток тараптан келе жаткан жол. Эми түз-түзсө Абсамат Масалиев көчөсү менен кесилишет. Ош шаарыбызга кирген жактан дал ушул оң тарабы тетиги жерден баштап экскаватор техника турат го. Ошол жерден баштап азырынча ушул жагы асфальт болуптур. Бизден чет жерде жүргөн мекендештерибиз, замандаштарыбыз жаңы чыгарылышты качан тартасың? Кандай болду? Асфальт басылдыбы же жөнү турабы? Асфальт басылат дедиле го деген сурам жолоолордун атайын сөздөрүн айтып башташкан. Ошого карата биз мекендештерибизге маалымат катарында видеоролик тартып чыгаралы дедик. 24 апрель күнгө шаршемби. Ол айлампа көпүрө. Жер түбүнөн өтүүчү жертөлө өтмөк бар ушул жерде. Бул жерде Дурдана деген ашкана бар. Ордолуу Ош шаарын жакшы эле билсе керек. Биздин чет жерде жүргөн мекендештерибиз жана ошондой эле Ош шаарынын тургундары. Электр мамычылары атайын орнотулган түркүктөр. Ал эми лотоктагы жайында брусчатка басылган. Сонун болду. Класстай болуп турат. Көрүп турасыздар. Бул жакта могул Кара кыз кафеси, тагыраагы Башнянын бүтө өрүш жерине чейин асфальт болуп тур. Мына жерге чейин. Көрүп турасыздар. Анан бул жактарды кийинки жактарын дагы да болсо улантып жасашат экен. Азырынча ушул жактары болуптур. Анан могул таштарды лотоктун ичинен алышпайбы деген суранычтарга карата могул экскаватор таштарды бүт баарын терип, ушул жерде жумушчулар иштеп жаткан үчүн жактан асфальт могул жерге чейин басылган. Азыр Ош шаарынан киргенде, Ош шаарына кире бериште көпүрөнүн оң тарабы жасалган. Ол жакка карай киргендечи, Ошко киргенде. Ал эми сол тарабы жасалса, анан жер түбүнөн өткөн өтмөгү жасалса, демек асфальт бүтөт деген ишти айта алабыз. Асфальт үстүнө дагы асфальт төшөлүү же
ушул акыркы асфальт ба. Негизинен көпчүлүк учурда мен билгенде асфальт жана эки катмардуу берилет деп айтылат. Биринчиси азыраак, экинчиси дагы кошумча болду. Анан бул жакта апшколоо иштери бүтүптүр. Тооздо. Кафеде. Бул жактарында дагы жумушчулар иштеп атат. Түшүп кетесиң бул жагыраак бас байлы. Кыскасы бир өзүнчө эле кооздук болуп атат бул жак. Өзгөрүү болуп. Ардактуу көрүүчүлөр, замандаштар, сиздер дагы ошол Ордол Ош шаарына киргенде, түз эле келгенде мына ушул Айбек Алимжанов көчөсү менен бул жактан Аскар Шакиров көчөсү келет. Ортолукта болсо жер төлөө өтмөгө Исакбек Моминов көчөсү. Барып Памир көчөсүнө уланып кетет бул жактанчы. Анан азырынча могул биринчи слой деп айтылат го. Биринчи катмары берилет экен. Андан кийин болсо асфальт. Кийин ортолук берилет экен. Мен түшүнүгүм боюнча. Алган маалыматыма караганда. Жер төлөө өтмөгө. Андан кийин аркы тарабы. Андан кийин болсо кайрадан дагы монун үстүнөн дагы асфальт басылат экен буюрса. Но асфальт менин көзүмө аз эле түшүнүк берип атат да. Мисалы үчүн аз да бул сантиметри дагычы. Асфальт негизинен монун үстүн кийип керек, туурабы? Жумуштан бошоп эми саат 6-дан кийин тартканга жетишип олтурам. Ардактуу кыргызстандыктар, сиздерге да туура маалымат бергенге аракет кылдым десем болот. Дээрлик көрдүңүздөр, ушул жак асфальт басылды. Буюрса кийинки жактардагы асфальт басылат. Ал эми жолдун четиндеги тротуарлар бишип бүткөн. Жолду жарыктандыруу деле даяр экен. Болгону ушул асфальт басылса, ушул дээрлик кылпай шөйт. Зымырап эле жүрүп калат экен асфальт, көрдүңүздөр да? Кетти могу. Кылпай. Буюрса жакын күндөрдө бул жак ачылып, ар жактарды жаап жумуш аткарышат. Кыскасы ушундай. Ош шаарында жаңылык. Жашылданган жашыл чөптү көрдүңүздөр да, дарактарды. Чет жерде жүргөн мекендештерге аябагандай бир сонун бир нерсе тартууланып жатса керек. Анткени Ордол Ош шаары жаңыланып жатат деп сүйүнүп жатса керек. Могул жерлерде тротуар маселеси мурун каралган эмес да. Чынын айтыш керек. Бир таштанды таштоочу жайда эле турган.
алды.